Репортер программасынын кезектеги чыгарылышы менен студияда Айзат Анарбекова, саламатсыздарбы. Өзүңүздөр билгендей, программа элдик маалыматтарды чагылдырып, коомдо талкууга алынган темаларды козгоп, жоосунсуз жоруктардын жооптору менен эфирге чагылдырабыз. Каракол шаарынын четинен орун алган тилке тууралуу шаар тургуну видео тартып социалдык тармактарга жүктөдү. Анда аталган жайды сейил бак катары колдонуу боюнча сунуштар айтылып, бирок алигиче бир дагы бак отургузулбагандыгын билдирген. Тасмада Каракол шаарынын 135 жылдыгына карата эстелик тургузулганын көрүүгө болот. Автор бул жерди дагы жеке менчикке өткөрбөй, жергиликтүүлөргө парк куруп берсеңер деген сунушун билдирген. Караколдо Токтогула менен Учукуланын кесишинде мондай жер бар да. Мындай чоң кесиш. Бул жерден негизи парк болуш керек болчу. Көрдүңөрбү? 2004-жылы парк болсун деп Каракол шаарынын 35 жылына карата. Бирок ошондон бери бул жерге эч ким мэр келип кетти. Бирөө дагы бир чырып кайып койгон эмес да, жакачы. Аркы четтери этаждарды көрдүңөр, бөлүп кеткен четін. Муну да унутпай жазында баг отургузуп элге шаптырсаңар болот. Могу тегеректегилердин парк жок, могу көчөдөн башка. Мында бөлүп кетпейли эми. Музейдан болсо кышында бир каток кылып иштетти. Шаардын болгон эле бир чоңураак жер калды. Ушуну бир жаңы келген мэр өзүңө карап бир чечим чыгарбасаңар. Эгди дагы бөлүп кетип жатыр. Эл топ калып жүрөбүз. Бул боюнча Каракол шаардык мэриясына кайрылып жооп алуу кыйынга турду. Жаңы дайындалган кала башчысы Талантбек Иманов иш сапарда жүргөндүгүн айтышты. Ал эми орун басарларынын дагы интервью бергенге убактысы жетпей, маалыматты кагаз түрүндө гана ала алдык. Каракол шаарынын Токтогул көчөсү менен Күчүков шоссесинин кесилишине жайгашкан жер тилкеси расмий түрдө парк катары уюштурууга чечим кабыл алынган. Аталган аймактын бир бөлүгү номер 2-кесиптик лицейдин карамагында, бирок тилекке каршы паркка арналган жердин айрым бөлүктөрү мыйзамсыз түрдө менчиктештирилип кеткен. Учурда бул маселе боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Мындан улам тиешелүү иштер соттун акыркы чечиминен кийин гана улантылат. Соттук процесстер аяктагандан соң шаардык муниципалдык башкармалыгы жана жашылдандыруу ишканасы тарабынан паркты калыбына келтирүү жана көркөмдүрүү боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Учурда Каракол шаарындагы сейил бактары оңдоп түзөөдөн өтүп жатканды жалпыбызды кубандырууда. Ал арада Борбордук скверди оңдоп түзөөдөн өткөрүп жаткан куруучулардын ажатканада жашап жаткандыгы тууралуу видео социалдык тармактарга тарап көпчүлүктү нес кылды. Шаар тургуну жергиликтүү жетекчилердин бул кылыгы туура эместигин айтып, куруучулар башка улуттун өкүлдөрү болгону менен бул дагы мусулман экендигин белгилеген. Сиз живете, да? Там живете, да? Вот там живете, да? Здесь. Да. Onun içinde yaşavatkan eкен да, ол Бангладеш деген кишилерчи. Туалеттин ичинде жашаганга болобу я, туугандарга? Туалеттин ичинде бул туура эмес болуп калат го я. Байкасаңарчы, уят го, булар деле мусулмандар да. Шаардын скверин жасап атыптыр буларчы. Туалеттин ичинде жашатып коюп атпасыңар булардычы. Башка үй табылбай калды я. Биянда тамак самалат жепкен. Ар жагында жатат экен. Экөө. Башка эмес сатып берип койсуңар я. Уят го, подрядчиктер мындай болгон. Булар деле адам да. Бул видео коомчулукка тарагандан кийин Борбордук аянтыга ажаткана былтыр кышында колдонулганын айткандар дагы четтен чыкты. 2-3 жылдан бери курулуп, бирок пайдаланууга берилбей келген ажаткана эми батир катары колдонула баштаганы кызык. Каракол шаардык мэриясынын маалымат катчысы Эдил Мелисбеков мындайча түшүндүрмө берди.
Бул маселе боюнча маалымат мэрияга түшөрү менен ыкчам чаралар көрүлүп, падыретчи мекемеге расмий эскертүү берилген. Аталган ажатканага убактылык курулуш иштерине керектүү шаймандарды сактоо үчүн гана пайдаланышы керек болчу. Бирок айрым учурларда башка улуттун өкүлдөрү тарабынан түшүнбөстүк жаралган. Учурда бул объектте эч ким жашабайт. Курулуш иштерине тартылган жумушчулар үчүн өзгөчө жатакана оюштурулуп берилген. Каракол шаарындагы Кашка суу Кичи районунун тургуну көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнүн көрүнүшү тууралуу тасма жарыялады. Анда суу ташып, акыр-чикир толуп калган жер төлөөнү көрүүгө болот. Автор бул көйгөйдү чечүүдө кимге кайрыларын билбей жаткандыгын кошумчалаган. Микрорайон Кашкасу, 6-й дом, 3-й подъезд. На протяжении многих месяцев вызываем бригаду сантехников, обращаемся в муниципальные службы, приезжают, откачивают воду и уезжают, не устранив причину потопа. На видео, наверное, слышно, как льется вода. Тасмада айтылган маалыматтын чын төгүнүн тастыктоо максатында суу түтүк ишканасына кайрылдык. Кызматкерлер бул маселе жолго коюлуп жаткандыгын айтып, жеринен видео дагы жөнөтүштү. 20-сында, 21-inde заявка түшүптүр. Биздин балдар келип устранять этип кетишкен. Мына баары тең. Анан өздөрү мына жителдер мусорларды салып атышат. Ошондон кийин эле тагылып калып атат да. Система 55-жылы салынган канализациянын системасы. Аяртык эле мамиле кылышыбыз керек, башка эчтеке жок буякта. Там деген подвал затоп болгон, полный. Суу болчумун подвалдын баарын бүт откачка кылып жасашты буякты. Азыр суусу жакшы эле кетип атат. Каракол шаарынын тургуну Борбордук көчөдөгү аялдамалар тууралуу ой пикирин билдирди. Анда калаада айнек менен тосулган бирин-экин гана аялдама орнотулгандыгын билдирип, бирок колдонулбай эшиги бек тургандыгын айтып чыкты. Чынында бул аялдама жаңы курулган кезде жүргүнчүлөр кышкысын жылуу жерде кичи автобустарды күтүү үчүн салынганы айтылган эле. Мэрияга кайрылып берет элем да, ошол аялдама качан жасалып бүтөт. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй кыш бою күн суук болду. Бүгүн да мына жазгы суук болуп атат, биякта адамдар сыртта турат. Мунун ичи болсо дагы деле бүтөлөй экен. Бияк жабык ичинде гипсокартондор турат. Бирок бүтөлөйт. Муну ремонт иштери качан бүтөп, качан элдерге эшигин ачып коесуздар. Мына жаз келсе жамгырлар жая баштайт. Ошондой эле тиги суук боло баштайт, анын ичине адамдар кирип отургудай кылып мына шарт түзбөйсүздөр. Аялдама. Токтогул көчөдөгү аялдама. Баары сыртта турушат. Ошого бир көңүл бөлүп койсоңуздар. Бул боюнча төмөнкүчө жооп алдык. Аталган аялдама эки тараптуу келишимдин негизинде медиа достук жоопкерчилиги чектелген коомуна 2 жыл 11 ай мөөнөткө пайдаланууга берилген. Учурда ижарачы тарап келишимде каралган талаптарды толук аткарып бүтө элек. Бул багытта шаардык муниципалдык мүлк башкармалыгы тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп, келишим шарттарын толук аткаруу боюнча талаптар коюлууда. Келишимдин негизинде баардык милдеттемелердин аткарылышы көзөмөлгө алынган. Репортер программасын ушуну менен жыйынтыктайм. Сиз дагы көмүскө калган көйгөйдүн күбөсү болуп, же кызыктуу маалыматка ээ болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Ал үчүн экранга WhatsApp номер жайгаштырылды. Амандыкта көрүшөлү.